Саламатсыздар достор, сиздер менен мен кайра Бекболот Ажибаев. Биз бул видео сабагыбызда сиздер менен кайра светофор жасайбыз. Бирок мунусунда AngularJS фреймворкун колдонуу менен жасайбыз. Биз буга чейин ушундай эле светофорду Vue.js жана jQuery фреймворкун колдонуу менен жасаганбыз. Эми биз ушундай эле светофорду AngularJS фреймворкун колдонуу менен жасайбыз. Биздин буга чейинки жасаган Vue.js'теги фреймворкубузду көрө турган болсок, светофорубуз ушундай эле светофорду эми AngularJS'те жасайбыз. Мен мындай кайра айтып өтсөм, мындай бирдей эле светофорду кайра жасоонун себеби биз бирдей эле светофорду биз ар кандай фреймворктордун колдонуу менен жасайбыз. Алгач Vue.js'te жасадык, андан кийин jQuery'de жасадык, эми AngularJS'те жасайбыз, андан кийин React.js'te жана Angular'дын жаңы версиясында Angular 2'да жасайбыз. Angular тууралуу бир аз айта кетсем, AngularJS'тин официалдуу сайту angularjs.org. Angular эң эле белгилүү болгон Google компаниясы тарабынан чыгарылган, иштелип чыккан. Аябай жакшы популярдуу фреймворктордун бири. Бул жерде Angular'дын эки версиясы бар, эки түрү. AngularJS бул алгачкы чыккан эски Angular, андан кийин Angular, анын официалдуу сайту Angular.io. Angular экинчи версиясы, уже жаңы версиясы, жаңы түрү. Биз азыр мындай эмес, Angular'дын эски версиясында жасайбыз. Жаңысында кийинки видеолордо жасайбыз. Кудай буйрса. Азыр албетте бизге биринчиден эле керек кайра эле AngularJS'ти жүктөп алыш. Бул жерде жүктөөнүн конфигурациясын айтып атат. Бизге build manifest керек, cdn add. Бизге акыркы версиясы керек, эч нерсесин өзгөртпөй эле. Могул cdn'ди көчүрүп алабыз. Копировать. Вставить. AngularJS. Сохранить как. Бизге керек рабочий стол. Бул үчүн дагы кайра эле жаңы папка ачып алалы. Traffic Lights AngularJS деп атайлы аны. Ичине сохранить этебиз. Эми Sublime аркылуу кайра эле ушул папканы ачып алалы. Бизде рабочий столдо турат папка. AngularJS. Выбор папки. Дагы эле бизге керек кайра эле биринчиден index.html файлын ачып алыш. Index.html. Андан кийин JavaScript код жазыш үчүн scripts.js керек. Андан кийин CSS код жазыш үчүн бизге style CSS керек болот. Биз буларды мурунку сабактарда жазганбыз. Мен буларды кайрадан жазып олтурбай, бул жактан көчүрүп койсом болот. Себеби светофордун көрүнүшү мурунгудай эле болот. Ошондуктан мен style жана индекстин коддорун көчүрүп кое аламын. Кодду бул жактан алайын. Эгер сиз буга чейинки видеолорду көрө элек болсоңуз, ал видеолорго ссылканы описаниядан тапсаңыз болот. Кодду көчүрүп алабыз. Копировать. Индекске таштаймын. Бул жерде коддор бир аз өзгөрөт, себеби бул жерде Vue.js'ке Vue.js үчүн атайын жазылган коддор бар бул жерде. Албетте булар AngularJS'те башкача болот. Scripts.js эч нерсе жазылбайт. Бул жака Angular'дын коддору жазылат. Style CSS'ти көчүрүп алабыз.
бардыгын белгилейбиз. Копировать, ставить. Болду. Style CSS эми бизге кереги жок. Эми бизге бул жерден өзгөртүрүш керек болот. AngularJS'te HTML тегине ng up деп приложениянын биздин сайттын атын көрсөтүш керек болот. Мен муну жөн гана traffic light деп коеюн. Эми ушуну эле Angular'дан ачабыз. Var app деп переменный ачып аны Angular кылып көрсөтөлү. Angular.module Angular модулун ачабыз. Андан кийин приложениянын аты traffic lights. Экинчи параметр катары биз бош массив беребиз. Бул дегени биз эч кандай кошумча библиотека же компонент иштетпейбиз деген сөз. Андан кийин бизге бир контроллер ачыш керек. Бизге бир гана контроллер жетиштүү. Себеби бизде бир гана страница болот. Контроллердин аталышын мисалы main controller деп коелу. Негизги контроллер. Андан кийин бул жерге функция берилет. Функциянын ичинде уже биздин контроллердин логикасы кандай иштеши керек. Пока ушул боюнча сохранить этели. Андан кийин body'ге биз контроллерди көрсөтөлү. Биздин контроллер ушу body'нин ичинде башкарсын үчүн ng контроллер. ng деген знак уже Angular дегенди түшүндүрөт. Кыскартылганы ng деп башталган атрибуттар бул Angularга тиешелүү, эч кандай HTMLга тиешелүү эмес. ng контроллер биздин контроллердин аталышы main контроллер. Көрөлү. Запустить этип. Рабочий стол. AngularJS. Индекс. Разработчиктин панелин ача турган болсок, консольду. Ошибка, 3 ошибка. Style CSS, Vue.js, scripts.js, Angular is not унутупмун. Бизде азыр Vue бул Vue.js тартып алганга аракет кылат. Бизде Vue.js жок. Биз азыр Angular'ды иштетебиз. Angular.min.js деп турат бул. Андыктан Angular.min.js керек. Андан кийин биз азыр бул жерде Style CSS эмес, Style CSS болуп турат. S-ди өчүрүп салышыбыз керек. Ошондуктан бул жерде айтып атат Style CSS error file not found деп атат. Бул файл табылбай калды деп атат. Обновить этип көрөбүз. Файл табылды, консольдогу ошибкалар жоголду. Эми консольду жаппай эле туралы. Эми бизде код жазыш керек болот. Бизде биринчиден сөзсүз scope иштетилет. Scope бул Angular'да биз scope аркылуу Angular'дагы страницага маалымат жиберебиз. Мисалы үчүн бул жерде time деп турат. Мисалы биз time'га scope.time мисалы 15 деп берип көрөлү. 15 деп чыгышы керек биздин светофордо. 15. Демек иштеди. Angular иштеди. Эми бизге азырынча мунун кереги жок. Бизге могул жактан белгилеп алыш керек болот. Могуларды өчүрөбүз, кереги жок. Кереги жок. Себеби бул специально Vue.js үчүн болгон болчу. Бул жерде болсо traffic 1.time дейли. Себеби бизде эки traffic light болот. Traffic эки светофор болот. Traffic 2.time. Эми буларга биз scope ачабыз. Scope.traffic 1 деп туруп, бул жерге time 1/15 актив деген болсун. Если актив true болгон болсо бизде жашыл жансын, ал эми актив false болгон болсо кызыл жансын дейли. Биринчи светофор бизде активдүү болсун, true, уже жашыл жанган болсун. Ал эми ушуну эле көчүрүп экинчи светофордукун жасайбыз. Ал эми экинчи светофордуку бизде уже false болгон болсун. Текшерип көрөбүз. 15-15 боюнча калыш керек. 15-15 боюнча калды. Эми класс боюнча иштейбиз. Если traffic 1дин актив дегени true болгон болсо, могул жерге red деген классты кошуш керек. Анан false болгон болсо, могул жерге
green деген классты кошуш керек. Angular'da класс боюнча иштегенди карап көрөлү. AngularJS HTML class add class деп издейбиз. Stack Overflow'дан бизде жооп чыкты, карап көрөбүз. Мен себеби көптөн бери азыр AngularJS'те код жаза элекмин. Акыркы жолу AngularJS'те код жазганым так эстей албайм, ошондуктан гуглить этебиз. Бул жерде ng class деп туруп берилет экен. Эстеп атам уже. Бул жерде you can use ng class to add conditional classes in your controller to make sure the class is not shown by default. Scope alpha. Alpha класс true болсо, alpha деген классты көрсөтөт бул жерде. Көрсөтөт экен. Alpha биринчи класс биринчи берилет экен, андан кийин условия экинчи жолу берилет экен. Жок, наоборот. Add class кылып көрөлү. ng class traffic.time жок, time эмес, бизде актив болуш керек. Если traffic актив false болгон болсо, жок, traffic актив true болгон болсо, бизде green деген классты кошуш керек. Ал эми актив false болгон болсо, бизде red деген класс кошуш керек бул жерге. Текшерип көрөбүз. Туура эмес, бизде ошибка. Click alpha true, alpha. Жакшы түшүндүрбөптүр да бул жерде. Макул, монтип көрөлү. Месталарын алмаштырып көрөлү. Мүмкүн биринчиси класс. Мен так эсимде жок. Active равно false. Обновить. Ушундай экен. Биринчи класс жазылат экен, андан кийин условия жазылат экен. Биринчи светофор кызыл, трафик бул жерде трафик 1. Эми ушуну эле экинчи светофорубуз үчүн коебуз. Бул жерде трафик 2 болот уже. Трафик 2, но уже могул жеринде уже жашыл жагыш керек. Green, эгер актив true болгон болсо. Иштеди. Эми бизде дагы эле интервал керек болот. Бирок бул жерде биз буга чейинки видео урокторубузда светофор жасап атканда set interval деген функцияны колдонгонбуз. Чтобы мону эсептетиш үчүн. Мында болсо Angular'дын өзүнүн атайын интервал деген мындай глобальный переменный бар. Ошону колдонобуз. Албетте Angular'дын законун бузсак болбойт. Бул жерде биз set интервалды колдонсок иштеши мүмкүн, но кандайдыр бир нерселерге туура келбей, мүмкүн ошибка чыгып калышы мүмкүн. Ошол үчүн Angular'дын разработчиктери атайын интервал деген кошумча моундай глобальный переменный менен функция жасап берген. Ошону колдонобуз. Интервал. Эмне параметрлер кайерне биринчи болуп, экинчи болуп эмне параметрлер кетишин мен азыр так эсимде жок. Гуглить этип көрөбүз. AngularJS interval. Interval Angular'дын официалдуу документациясынан чыкты. Service interval. Бул жерде көрсөтүлгөн биринчи параметринде функция кетет дейт, ал эми экинчисинде delay. Функция number of milliseconds between each function call. Миллисекундта менен канча секундада кетиши функциянын кайра чакырылуусу көрсөтүлөт дейт. Ал эми биринчисинде функция. Ал эми калган функциялар, калган параметрлер уже не обязательный, optional. Бизге экөөсү гана жетиштүү. Биринчисинде биз функция беребиз. Ал эми экинчисинде уже 1000 беребиз. 1000 миллисекундда, себеби бизде ар 1 секундта сайын кайталаш керек.
Бизде эми scope точка traffic on time да плюс кылат. Андан кийин ушуну эле трафик экинчи светофор боюнча аткарыш керек. Андан кийин эгерде scope бизде могуну 14 кылсын. 14төн ары андан кийин 0 болуп кетсин. Scope traffic bir time чоң болсо 14төн кылып көрөлү. 14төн чоң болсо scope точка traffic time барабар болушу керек 15ке, жок 14кө. Андан кийин scope traffic бирден активди. Ушуну эле активин наоборотун алмаштырып коюш керек. Ушул эле биринчи светофордун активин актив. Андан кийин ушул эле процесс экинчи светофор боюнча жүрүш керек. Бул жерде экинчи светофор текшерип көрөлү. 14 ошибка, бизде уже логический ошибка. Биздин светофор эсептөй эле монтип жүрүп калды. Бизде азыр 14 секунддан баштап эсептеп баштайт. Андан кийин интервал келгенде бирде кошот таймга. Андан кийин биз пока муну өчүрүп туралы. Текшерип көрүш үчүн 14, 15, 16 эсептеп жатат. Эгер scope traffic bir time чоң болуп калса, уже 14төн жок, бизде плюс эмес, наоборот минус болушу керек болчу. Себеби бирге кемиши керек болчу. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 2, 1, 0, минус 1, жок тагын. Биз могул жерде 0дон кичинекей болсо деп беришибиз керек болчу. 10, 8, 6, 4, 2, 0. 14 түстөр алмашты. 0дон баштап кайра 14төн эсептейт. 3, 2, 1, 0. 14 тагын түстөр алмашты. Светофорубуз Angular JS'те ийгиликтүү иштеди. Бирок бул жерде биз дагы деле кодду кичинертирсек болот. Мен могуларды бир аз көбүрөөк кылып жазып алдым. Келиңиздер кодду кичинертирип көрөбүз. Оптимизация. Көңүл бурсак, бизде бир эле түрдө убакыт кетип атат. 1, 0, 14, 13. Эки жакта тең бир эле түрдө убакыт. Андыктан биз убакыттарды бирөө эле кылып койсок болот. Time деп 14. Андан кийин time менен иштегенде бир гана time'ды гана башкарат. Андан кийин scope active деп туруп, биз кайсыл бир светофор азыр жашыл жанып турганын көрсөтсөк болот. Мисалы актив first дейли, биринчи светофор активный болсун дейли. Андан кийин traffic light time 0дон кичине болгон болсо traffic light time'ды 14кө алмаштыр. Андан кийин активди бизде алмаштырышы керек. Өчүрүп салабызбы, алардын кереги жок. Активди алмаштырышы керек. Могул условияга карап туруп scope точка active first болгон болсо second кылыш керек, экинчи светофор жаныш керек. Ал эми башкача болгон болсо биринчи светофор жаныш керек. Код кичинерди. Эми бизде могул жактан өзгөртүрүш керек болот. Energy class red кызыл жанышы керек. Если
актив равно эмес болсо, жок, кызыл жанышы керек. Если равно болсо, секундко экинчи светофор иштеп атсам, ол кызыл жаныш керек. Ал эми green жаныш керек. Если актив first болгон болсо, биринчи светофор иштеп аткан болгон болсо. Ушуну эле көчүрүп алабыз. Second эмес, муну first кылабыз. Биринчи светофор иштеп аткан болсо кызыл жанышы керек. Себеби бул азыр экинчи светофордун коду. Ал эми могул green жанышы керек. Если экинчи светофор иштеп аткан болсо. Сохранить этип текшерип көрөбүз. Ошондой эле светофор иштеши керек. Бизде ошибка. Посмотреть код, консольдон көрөбүз эмне ошибка экенин. Консольдо ошибка жок. Мен өзүм адашыппын. Биз могул жерге трафик, могул таймдарды өзгөртүшүбүз керек болчу. Көрөбүз текшерип. Убакыт эсептеп баштады. 8, 6, 4, 2, 0. Түстөр алмашты. Дагы кайрадан эсептеп баштады. 6, 4, 2, 0. Түстөр дагы кайра алмашты. Мына достор, биз оптимизациядан кийин деле кайра эле куту эле ушундай болуп иштеп баштады. Но кодубуз бир азга болсо деле кыскарды, бизде переменныйлар азайды. Ушуну менен AngularJS'теги светофорубуз бүттү. Кийинки видео сабактарды эми AngularJS'тин жаңы версиясында жасайбыз. Андан кийин React.js'та жасайбыз. Эң эле популярдуу болгон фронт-энд фреймворктору. React.js, AngularJS. Биз буга чейин уже Vue.js, jQuery'де жасап болгонбуз. Сиз аларды көрө элек болсоңуз, ал видеолорго ссылканы описанияден тапсаңыз болот. Эгерде сизге видео пайдалуу болуп, жаккан болсо лайк басканды унутпаңыз. Кийинки кызыктуу жана пайдалуу видеолордон артта калбаш үчүн каналга подписка болуңуз. Сиздер менен мен Бекболот Ажыбаев болдум. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.